Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз алкы жаман карышкыр деген тамсил. Эмесе тамсилди көңүл коюп угабыз. Чоң суунун боюн жеке ээлеп, ошол жерде оюна келгенин кылган. Жолукканын тытып, моокуму канган көк жал карышкыр болуптур. Ошол суунун боюн ээлеп жашаганына 50 жыл толгон экен. Бирок такыр тойбой эч нерсеге топук кылбайт экен. Ошол себептен аны алкы жаман карышкыр деп атап коюшат экен. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, карышкыр карчыгага кезигип калат. Карышкыр сүйүнүп кетет. Ой, мен сени жеймин дейт. Курсагым ачка, таппадым сенден башка, деп карышкыр сүйүнүп кетет. Анда карчыга, андай кылба каке, мени жегениң менен мен сенин жумуруңа жук болбоймун. Андан көрөк дөбөгө барсаң бир чоң чучук жатат дейт. Чучукту уккан карышкыр абдан сүйүнүп кетет. Барат. Курсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка дейт. Анда чучук. Ой каке, мени жегениң менен мен сенин тишиңе да тыгын болбойм. Курсагың баары бир тойбойт. Андан көрөк кичине ашсаң бир агулак жүрөт. Ошону жегин дейт. Карышкыр ичинен кымыңдап абдан сүйүнүп кетет. Барып улакты жемекчи болот. Жок каке, мени жебе, көрчү кандай аркмын. Этим көк жашык, каным бир кашык. Мени жеген менен тойбойсуң. Мына бул тоонун нары жагын ашсаң, чоң эчки жүрөт. Семиз, мына ошону жесең жыргабайсыңбы, деп улак чепилдейт. Ач карышкыры макул болуп, куйругун көтөрүп алып, далдаңдап, тоону көздөй чуркап, чоң кара эчкини жемекчи болот. Ой эчки, мен сени жеймин дейт. Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка дейт. Мени бир жегенден чыкпайм, эртең кайра эле тамак издейсиң карышкыр. Андан көрөп, тетиги чоң өзөнгө барсаң, чоң боз бээ жатат. Мына ошону жесең, 2-3 күн тамак издебей жыргабайсыңбы дейт. Эчкинин акылына ыраазы болуп, шилекейин чубуртуп, карышкыр андан ары жолун улайт. Ал чоң боз бээни жемекчи болот. Ой боз бээ, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, ылайыктуу жок башка дейт. Эмесе жакшы болуптур, жесең жегин. Биринчи мени баткактан чыгарып, анан жегин дейт. Карышкыр макул болуп, бээни баткактан чыгарат. Эми жейинби дейт. Жейсиң, бирок сен оболу менин туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып койгун дейт. Бээ туягын тосот. Туягына кат жазып жаткан кезде баягы бээ кош аяктап туруп, карышкырды бет талаштыра бир тебет. Боз бээ оюн салып чуркаган бойдон качып кетет. Ал эми карышкыр башын кармап, кылганына өкүнүп отуруп калат экен. Ошондо алкы жаман карышкыр башын кармап өкүнүп, карчыганы жебеген кайран башым, кулаш чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кар эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал суурган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тарс эттире тептирип өлүп кала жаздаган олда башым деп ыйлаган экен. Балдар, тамсил ушу менен аягына чыкты. Тамсил силерге жактыбы? Эмесе адабият дептериңерди алып чыгып, тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи тапшырма. Карышкыр кимдерди жейм деп барды? Катары менен жазгыла. Экинчи тапшырма. Карышкырга, мына бул тамсилдеги карышкыр жөнүндө кеп болуп атат, ушул карышкырга мүнөздөмө бергиле. Карышкыр кандай экен? Класс деп түзсөңөр болот. Үчүнчү тапшырма. Тамсилдин аягында карышкыр эмне деп өкүндү? Тапшырмалар түшүнүктүү болду окшойт. Эмесе балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.